бактылуулук кайсы жерде? Дин өзү бактылуулук да. Мен билдим, ошол Аллах Тааланы тапкан адам жүрөгүндө тынчтык табат экен. Чоң маселе бул динди билбестикпи же динди туура эмес түшүнүүбү? Кээ бир маселелерди туура эмес түшүнгөндүктөн Мода катары бир көз караш болуп атат да. ал жаштык болушу мүмкүн, илимсиздик болушу мүмкүн. Бактылуулук акчадабы? Одно другому не мешает деп коет го. Каалаган нерсени сураса болот да, же бир чеги барбы? Махырдын аз болгону жакшы, ошол неке берекелүү болот. Исламда эркек менен аялдын ролу кандай бөлүштүрүлгөн? Теңдиктей турган болсок, биз аялды деле трактор айдатабыз. Чыныгы эркек кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эң негизгиси Кудайдан корккон адам. Жумшак экенин унутуп калып, орой мамиле жасап жатат да. Албетте диний чөйрөдө тарбияланган болсо, Ошону билип жатып деле ажырашып жатышат да. Мисалы 5 мал намаз окуп деле, Куран окуп деле. укугуна гана көңүл бурат дагы милдетине көңүл бурбайт да. Ажырашуу бул алсыздыкпы же бул туура чечимби? Эгерде зулум кылып жаткан болсо, Аллах Тааланын койгон чек араларын аткарбай жаткан болсо, Эл эмне дейт деп чыдоо бул туурабы? маселени караганда дагы бир эле тарап угулбайт да. Анча деген кыздарыбыз өлүп калып жатат, кулактарын кесип, мурдун кесип, Аракет кылбай, анан Аллахка тобокел кылдым. Эмне болсо ошо болот да. Бизде тандай турган нерселер бар, тандай албай турган нерселерибиз бар. Мен пенсия чыкканда окуйм. Эч кимдин кепилдиги жок да. Молдолорго барып дем салганын айырмасы кандай? Эң көп суроо каяктан дем салдырсак болот. А бирок эң жакшы дем бул өзүңө салган дем. Адамга кечирүү эмне үчүн өтө кыйын? Нафсиси күч болсо жана текеберлиги бар болсо, ошол үчүнчүсү таския, тасаввуф илими. Ошол бизге адеп ахлакты үйрөтөт. Бираз-бираздан болсо да окуган болсок, ошол биз намазыбызга жараша кулук мүнөздү өзүбүзгө тургуза алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биздин подкастта абдан өзгөчө конок 25 жылдан бери шарият илимин окуп келген, айымдарга туура багыт көрсөтүп жаткан Мерим Сардыбаева устаза. Кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиз шарият илимин үйрөнүү жолунда кантип келип калдыңыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin ва салату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Аллах Таала чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга, анын үй бүлөсүнө, анын сахабаларына салам салаваттар болсун. Орозо айыңыздар менен Аллах Таалам кылган ибадаттарыңарды, дуа тилектериңерди кабыл эткен болсун. Шарият жолуна өзүм деле күтүүсүз эле келип калгам. Ойдо жок жерден Аллах Тааланын каалоосу экен, Аллах Тааланын берген рызкысы экен, элимде болгон. 2001-жылы мектепти бүтүргөм. Ошол мектепти бүтүрүп, кайсы окууга тапшырабыз болуп, ошондой мезгил болуп жатканда, тандоо болуп жатканда, кандайдыр бир жагдайлар болуп, ошол жылы мен окууга тапшырбай калгам, эмки жылга калгам. Анан эмки жылы тапшырамын деп, анан ошол бир атабыздын бир тууганы медреседе окуп тур, бир жылың текке кетпесин деп, ошол медресеге барып, анан бир жыл медреседе окуп калып, анан ошондон кийин шарият илимдерин улап кеттим. Бул чечим жашооңузду кантип өзгөрттү? Аллах Тааланы таптым. Туура жолду таптым. Албетте кимде ким Аллах Тааланы тапкан болсо, туура жолду тапкан болсо, ал бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы эң жетишкендик деп билем. Ошол мени өзгөрткөндүгү ошол Аллах Тааланы тапкандыгым жана динде болуп жашагандыгым, туура жолду тапкандыгым. Бала кезде кандай бир кыялдарыңыз бар беле? Албетте өзүм кыялдарым бар болчу. Бул шарият илимдерин мен эч качан ойлогон эмесмин, шарият илимдерин окуймун деп. Мен негизи бала кезимде мен сүрөт тартам дейт элем. Сүрөтчү болом деп. Сүрөтчү болуп айтам. Эми сүрөтчү кай жерде жатат? Анан молдолук, эми бизде молдо деп коюшат да. Молдолук каякта жатат да? Экөө такыр, эки башка багыт. Анан ошол кичине кезимде ошол сүрөт тартканга кызыгат элем. Бирок бул кызыгуу деле мага кереги тийди. Араб тилин окуп жүргөндө ошол араб тил каллиграфиясын жазганда дагы ошого шык керек экен. Сүрөттү тартканга кызыккандыгым үчүн ошол жактан мага пайдасы тийди. Кандайдыр бир ортодо бир чагылышуу бар болду да. Алардын кайсынысы бүгүнкү күндө ишке ашты? Ошо кыялдарыңыз? Билбейм. Балким бир ата энеме бир жакшылык каалоо, бир мен ойлойм бул ар бир эле баланын кыялы болуш керек, ата энесине бир жакшы күндөрдү тартуулоо. Анан ушул жаатка түшүп калгандыгым, ушул дин илимдерин окуп калгандыгым, балким ошол ата энеме жакшылык кылгым келет деген кыялым бар эле, ар бир эле бала сыяктуу. Бирок кандай жакшылык экени менде сүрөтү жок болчу да, жаш бала болуп, кичинекей элеси жок болуп. Анан мен ойлойм, балким ошол жакшылыгым апамды ажыга апаргандыгыбыз, умра сапарына апаргандыгыбыз, кандайдыр бир жанагындай кайгыга батырбай, жүрөгү тынч болгондугу бизге
ар бир эле ата эненин бул максаты да баласы жакшы чыкса, анан жүрөгүм тынч болсо ушу балама деген. Балким ошол апамдын жүрөгүнүн тынчтыгын тартууладым ушул жолду табуу менен. Эң эле бир ар бир эле мусулмандын кыялы болгон Мекке, Мадина шаарларын көрүп келди. Бул кыялдар менде жок болчу. Жалпысынан эле жакшы мамиле кылсам, бактылуу кылсам, жакшы күндөрдү тартууласам деген элестер бар болчу, бирок ошол так Макка, Мадинаны көргөзөм, умражылык сапарларын кылам деген нерсе жок болчу. Мен ойлойм ушул нерсени. Сизге эң чоң таасир берген устат же инсан ким болду жашооңузда? Чоң таасир берген илим жолунда 2001 жылдан бери эле жүрөбүз. Көптөгөн устаздардан илим алдык. Алардын арасынан ар биринин өзүнүн орду бар. Бул устазды бир устаз мага жакшыраак көрөм дей албайт экенсиң да, жана ата эне өзүнүн баласын деле кайсы балаңды жакшыраак көрөсүң десе бардыгын жакшы көрөм, бирок ар биринин өзгөчө го. Ошол сыяктуу дагы устаз, таасир берген адамдар ар биринин өзүнүн орду бар. Бирок алардын арасында албетте ушул Ханафи фикх боюнча адис болгон өзүмдүн илимий эмгегимди жактоодо мага жетекчи болгон ушул доктор Салах деп ойлойм мен. Доктор Салах жана анын жубайы бизге Курандан сабак берген. Устаза Мариям. Ошо экөөнүн мага таасири чоң болду деп ойлойм. Себеби биз илимди алганда бардык багыттан ала бергенбиз да, баягындай информация топтоло берген, маалымат топтоло берген. Анан ушул устаздын таасири менен менин башымдагы көп алынган илимдер тартиптелди, бир жолго түштү. Ошол адамдын мага болгон таасири чоң деп билем. 25 жылдын ичинде дин үйрөнтүп жүрүп, адамдарга эң көп байкаган маселе кайсы болду? Байкаган маселе эми кайсы тараптан? Ар кандай жактан? Дин жактан. Адамда максат болсо, Кудайды тапса, ошол бактылуулук экен деп билдим. Себеби адамдарда мындай, эгерде динди таппаса, дини жок жашай турган болсо, анда васваса жана андай шек күмөндөр көп болот экен. Мен билдим, ошол Аллах Тааланы тапкан адам жүрөгүндө тынчтык табат экен. Анан эгер терс тарабынан кандай нерсени көрдүң дейт турган болсоңор, анда мен ошол адамдардан байкаган нерсем жалкоолук болду. Адамдар көрсө жалкоо келет экенбиз. Эгерде өзүбүздү дисциплинага салбай турган болсок, бизде мындай жалкоолук бизге үстөмдүк кылып коет экен. Ушул нерсени адамдардан көп байкадым. Эки нерсени байкадым. Жакшы жери бул Кудайды тапкан адам бактылуу экен. Эмнени болсо Кудай Таалага табакел кылган деп билет экен. Жаман жагынан ала турган болсо, ошол жалкоолукту көрдүм. Көп эле адамдарды көрөсүң, ойлору жакшы, пикирлери жакшы, бирок ошол өзүнө өзү эрки жетпейт. Бүгүнкү күндө чоң маселе бул динди билбестикпи же динди туура эмес түшүнүүбү? Дин чоң маселе. Эми динди билип эле келатабыз. Кудайга шүгүр, абдан мындай сыймыктануу менен айтып жатабыз, ушунча пайыз мусулмандарбыз деп. Демек динди билүү бизде көйгөй эмес экен. Демек динди билгендер бар экен. Бирок аны туура түшүнүп жатабызбы же туура эмес түшүнүп жатабызбы? Мен ойлойм, ошо маселе туура эмес түшүнгөндүктө. Динге баарыбыз эле келдик, көпчүлүгүбүз, Аллах Таалага иман келтирдик, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирдик. Бирок кээ бир маселелерди туура эмес түшүнгөндүктөн бизде ошол жерде анан жанагындай проблемалар чыгарылып жатат. Азыр жаштар кызыгуу кылып атат да ислам дининечи, бирок мода катары бир көз караш болуп атат да, кандай ойлойсуз? Мода деле эмес болуш керек. Мен оюм боюнча бул мода деле эмес. Бул чыныгы ыхласуулук. Себеби адамды бир нерсеге ынатуу абдан кыйын. Жөн адамдарды эмес, балаңды бир нерсеге ынатыш үчүн канча аракет кыласың. Анан бул чыныгы эле ыймандын бардыгы. Болгону балким кээде бир туура эмес көз караштар же туура эмес кылыктарды көрүп калсак, ал жаштык болушу мүмкүн, илимсиздик болушу мүмкүн. Бул эч бир мода деп ойлобойм да мен. Бул чыныгы ыхлас менен келгендик деп билем. Бактылуулук акчадабы? Одно другому не мешает деп коет го. Акчанын өзүндө деп билбейм. Бирок жакшы жашоого эч мындай көптүк кылбайт. Жакшы кыз, мисалы жакшы бала бар, мисалы бирок турмуш кура албагандыгынын себеби эмнеде болуп жатат? Ушул маселе чындыгында бар. Биз баягы сабак берип жүргөндүк үчүн көп бизге кайрылышат. Бирөө келин издеп аткан болот, бирөө болсо күйөө бала издеп жаткан болот да. Карасаң жакшы кыздар деле көп, жакшы балдар деле көп, бирок бири-бирин таппай жүргөн болот. Таң каласың да, эмне үчүн бири-бирин таппай жүргөн болот. Балким өтө бир мындай жогорку бир максаттарды коюп алгандыктан окшойт да. Биздин ата энелерибиз мисалы кандай? Ата энелери эле үйлөп койгон,
анан жокчулукту деле барчылыкты деле көрүп эле жашап эле бардык нерсени бирге кылып эле түтүн булап кетишкен. Азыркы жаштарда болсо талаптар абдан чоң да. Талаптар абдан чоң. Махыр сурашат, махырды дагы кымбатын сурашат деген сыяктуу. Балким ошол талаптар чоң болуп отуруп эле бири-бирин таппай калып жатышат окшойт. Бирок ошо махырга каалаган нерсени сураса болот да, же бир чеги барбы? Махырдын чеги деле жок. Болгону махырдын аз болгону жакшы, ошол нике берекелүү болот дейт. Анан махыр шарият эмне дейт, ошол абалга карасын дейт. Ошол үй бүлө кандай коомдон, кандай уруудан деген сыяктуу ошол нерсеге эле жараша боло берет. Исламда эркек менен аялдын ролу кандай бөлүштүрүлгөн? Эркекти Аллах Таала мындай добытчик деп коет, ууга чыгып жанагындай үйгө ырыскы алып келе турган кылып. Аял болсо ушул үйдөгү бир уют деп коебуз го, бир жылуу маанайды сактай турган, балага тарбия бере турган, ошол эркектен эшиктен чарчап келген эркекти бир жылуу маанайда тосуп ала турган, аялдын өзүнүн табиятына жараша нерсе. Аял назик эмес беле. Анан ошол жана теңдик деп эле бүгүнкү күндө. Теңдик деген бөлөк, бирок адилеттүүлүк деген бөлөк да. Теңдик дей турган болсок, биз аялды деле трактор айдатабыз, аялды деле троллейбус айдатабыз да. Эгерде адилеттүүлүк дей турган болсок, анда аял назик, аялдын өзүнүн табиятына жараша нерселер аялдын ролуна кирет. Эркектин күчтүү болгондон кийин, мырза болгондон кийин анын өзүнүн табиятына жараша нерселер жүктөлгөн. Багыш керек. Келүү. Аял киши ошол нерсени сактоо, аманат кылып ошол нерсени сактоо, чачпоо, ысырап кылбоо. Чыныгы эркек кандай сапаттарга ээ болуш керек? Кимдин талабы кандай, балким ошого жараша мырза болуш керек, жоопкерчиликтүү, Кудайдан корккон. Эң негизгиси Кудайдан корккон адам. Эркек болсун, аял болсун, эгерде ал Кудайдан корккон болсо, ошону ошол чек арада кылат да, ошол чек арадан чыкпай аткарат. Эгерде Кудайдан коркпосо, анда ага бир элек жок, ага бир тараза жок. Анда ал каалаганын кылат. Эң жакшы сыпат бул ойлойм жоопкерчилик, мырзалык сыпат, жанагындай берешендик, марттык болуш керек эркек адамда. Жоопкерчилик го эң негизгиси. Аялдын сабыры жана акылмандыгы мисалы үй бүлөдө кандай бир роль ойнойбу? Албетте. Аял киши эгер сабырдуу болсо, жанагындай мудрая деп коет, ой жүгүрткөн, терең ой жүгүрткөн, убагында өзүнүн ачуусун баса алган, бир ситуациядан алып кете алган болсо, анда ал аялдын жашоосуна дагы абдан жакшы таасирин берет. Жашап кетишине дагы жакшы салым болот. Эгерде аял жанагындай ачуусун кармай албай, эмоциональный, негизи эле аял киши сезимтал болот. Бирок ошону дагы мындай управлять эте билиш керек да. Эгерде ошол нерсени жөн кое турган болсо, адамдын нафсиси кандай? Адамдын нафсисине кое турган болсо, өзү каалаган нерсени кылгысы келет. Өзүнүн нафсисине койбой, ошону Кудайга жагабы же жакпайбы деген ушул нерсе бизде тараза болуш керек да. Ошо сабырдуулукту эмне үчүн кылып жатасың? Кудайга жаккан иш. Эгерде сабыр кылсам деген сыяктуу. Эркек аялын капалантканда же мисалы ил атса, да, бул мамиле кантип оңдош керек бул нерсени? Анткени көп эркектер аялдын сезимтал экенин, жумшак экенин унутуп калып, орой мамиле жасап жатат да. Тарбиядан го, баштапкы эле тарбиядан го ушул нерсени биз баягы поколение болуп бөлүнүп жатпайбы? Мисалы илгерки поколениени карасаңар башкача. Биздин ата-энелерибиз мисалы башкача жашоодо көргөн. Алардын көңүлүндө эле эч ким карап отурган эмес деген сыяктуучу. Азыркы заманда андай эмес, азыркы кыздар дагы андай эмес, балдар деле андай эмес. Жанагындай абдан бир назик келишет да. Назик келишет. Капаланткан болсо, ошол күнөөсүн мойнундаганды билиш керек. Бул нерсени балким эненин дагы тарбиясы бул жерде таасири бар. Эне эгерде, анан атанын дагы энеге болгон мамилеси. Эгерде бала ошол атанын энеге болгон жакшы мамилесин көрүп өссө, өзү дагы аялына ошондой мамиле кылат, аялдарга ошондой мамиле кылат да. Эгерде баягы уртукмок алганды көрсө, ушул норма деп түшүнөт да. Анан кийин өзүнүн аялына дагы ошондой мамиле кылышы мүмкүн. Албетте диний чөйрөдө тарбияланган болсо, билет. Аялга кандай мамиле кылыш керек,
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде да айтат го. Аялдын сурагынын сүйлөбөй калса, көңүлү чөгүп калса, эмне болгондугун сурагынын, маанай кандай экен деген сурагынын деп. Эгер ошол нерселерди биз динден үйрөнгөн болсок, ошол нерсени жашообузда колдонсок, ушул нерсе бизге абдан пайданы берет жана үй бүлөнүн мекен болушуна дагы текеберликтин жок болуусу. Мисалы, кимде текеберчилик жок болсо, ал өзүнүн күнөөсүн моюндай алат. Эгерде эркекте текеберчилик жок болсо, ушул нерсеге тарбияланган болсо, аялынын алдында күнөөкөр болуп калса дагы өзүнүн күнөөсүн моюндай билет. Эгерде тарбиясында ал нерсе жок болсо, ал аял кишиден мен кечирим сураймынбы деген баягы кармап тура берет да. Мен намыс, кантип мен жок, туура эмессиңби? Туура эмес экендигиңди моюндай бил. Икемдүү болуш керек. Икемдүү болуш керек, албетте. Аялдын кадыры исламда кандай? Аялдын кадыры абдан чоң каралган. Бекеринен айтылбайт да, бейиш энелердин таманынын астында деп. Аялдын кадыры ушунчалык бийик, аялды жалгыз сапарга дагы чыкпасын дейт да. Анан муну бизде туура эмес көз караштагылар, аялдарга чектөө кылынат, уларда жеде калса сапарга чыкса болбойт деп. Махрамы жок деп. Махрамы жок депчи. Бул тескерисинче аялдарга болгон защита жанагындай. Коопсуздук. Аял кишини биз эч жерде жалгыз калтырбайбыз. Аял киши турмушка чыкканга чейин атасынын, ага энелеринин жоопкерчилигинде болот. Андан кийин күйөөсүнүн жоопкерчилигинде болот. Бир жака чыкса дагы анын ошол жүгүн көтөрүп, ошону бир коргоп жүргөн жанында дайыма эркеги бар болот да. Ошол эле нерсени диндеги эмес адамдар, же диндин түшүнүгү жок адамдар, жан сакчыларды алып кылып жатпайбы? Бизде шариатта бул нерсе башынан эле каралган. Жан сакчы дайыма жанында бар болот, жана тууганы. Мисалы, күйөө аялдын жашоосуна эне атасы киришип жатканы бир залакасы тийип жатабы үй бүлөгө? Ар бир нерсенин чеги болуш керек го. Чеги болуш керек. Кээде мен силерге жакшылык каалайм деп эле таңгулай берип өзүнүн оюн, анан ошол 2 жашты мындай келишпестикке да алып келиши мүмкүн да. Ар бир нерсенин чеги менен болуш керек. Анан биз абалга да карашыбыз керек да. Азыркы жаштар илгеркидей эмес да. Мисалы, илгерки биздин ата-энелерибиздин айткандарынан уксаң, ким эмне десе ошого макул болуп, икемдүү болушкан, бардыгына макул болушкан. Бирок азыркы жаштар андай эмес. Эгерде аны өтө эле мындай күчкө сала турган болсоң, анын зыянын сөзсүз көрүп каласың да. Ошондуктан бардык нерсе чеги менен болуш керек го. Албетте өзүңдүн насаатыңды айтасың, сунушуңду бересиң, бирок жанагындай зордоп ушу меники туура, алгынын деген туура эмес да. Себеби азыркы жаштар көтөрбөйт андай мамилени. Мисалы, намаз окуган адамдардын арасында дагы ажырашууда көбөйүп жатат да. Бул маселе эмне себептен болуп жатат? Анткени мисалы, намаз окуса, бул диний жөнүндө түшүнүгү бар болуп атат да. Мисалычы, ажырашуу бул кандай алаан астында, мисалы, эң коркунучтуу нерсе дейт го, эң аме депчи. Анан ошону билип жатып деле ажырашып жатышат да. Мисалы, 5 мал намаз окуп деле, Куран окуп деле, ушул көйгөй эмнеден чыгып жатат? Биз ушунча сыймактанып жатабыз, 95% мусулмандарбыз, Кудайга шүгүр, жолукчан айымдар көбөйдү, намаз окугандар көбөйдү деп. Бирок ошентсе деле эмнеге анда ажырашуулар болуп жатат да? Бул динди мырзалар болсун, айымдар болсун, өзүнө керектүү жерин алып, өзүнүн пайдасына боло турган жерин алып, башка тарабын карабай коюу. Мисалы, айымдар болсун, эркектер болсун, өзүнүн укуктарын гана талап кылышат да. Көрсө шариатта менин укугум ушундай экен деп эле укугуна гана көңүл бурат дагы милдетине көңүл бурбайт да. Өзүңдүн укугуңду билген сыяктуу эле милдетиңди да билишиң керек. Өзүңө керектүү гана жерин алып албастанчы. Мисалы, шариатта көрсө кайнене менен кайната менен жашаш милдеттүү эмес экен, шариатта жок нерсе экен деп өзүнө керектүү гана жерин билип алат дагы, өзүнүн милдетин унутуп калат. Милдет. Анан өзүнүн салтын дагы. Бизге салтка бизге сиңип калган нерселер бар да. Бул сиңип калган нерселерди бир 10 жылда, 5 жылда эле кетирип жиберүү кыйын да. Биз бир заматта эле арабтардын же түрктөрдүн салтындай кылып жашап кала албайбыз. Бизге сиңип калган нерселер бар. Мисалы, биз мына 20 жылдай Мекке шаарында окуп, Саудияда окудук. Ал жерде нормалдуу эле нерсе, ата-энеси бир сиделка менен, жанагындай служанка менен, кызматкер менен жашай беришет. Ар жума күнү балдардын баардыгы топтолуп, белек-бекчелерин алып, тамактары жасап, барып зыярат кылып келишет. Аларга бул нормалдуу нерсе. Бизге бул нормалдуу эмес. Эгерде бизде антип кызматкер менен жашатып койгон болсо, бизде мындай бир
чоң жаңжал чыга турган анда нерсе аял да. эмнеге керек дейт да. Анда аял эмнеге керек дейт. Ошол нерселерди биз эске алышыбыз керек да. Ошол баягы ошон үчүн айтып жатпайлыбы, салттуу депчи. Салттуу деген ошол биздин салтка дагы туура келиш керек. Себеби бул бизге сиңип калган нерселер. Ажырашуу бул алсыздыкпы же бул туура чечимби? Кээ бирде, кээ кезде. Кээ бирде туура чечим дагы болушу мүмкүн. Себеби эгерде сен билсең, шарият деле, Аллах Таала деле өзүңө зыян боло турган нерсени кылба дейт. Эгерде сен зордук зомбулук көрүп жатсаң, уруп жатса, эгерде зулум кылып жаткан болсо, Аллах Тааланын койгон чек араларын аткарбай жаткан болсо, анда алар үчүн ажырашуу жакшыраак. Дүйнөсүнө болсун, кыяматына болсун, акыретине болсун. Ошондо дагы болбой жашай берип, анан кийин эгерде өзүнө зыян тарта турган болсо, анда аял кээде күнөөкөр дагы болуп калышы мүмкүн да. Кандай эле орозо мезгилинде дагы, мына орозо мезгилинде турабыз, ушул маселе да эсиме түшүп кетти, салыштырып жатканда. Орозо кармап жатканда дагы кээде мисалы ден соолук мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок бизде көр такыбалык кылып кармайт дагы өзүнүн ден соолугуна зыян берип алышы мүмкүн. Ошондо күнөөкөр болуп калат. Ошол сыяктуу эле жашоодо дагы. Эгерде сен ушул эркек сага зыян берип жатканын көрүп жатсаң, билип жатсаң, көзүң жетип жатса, канча аракеттерди кылдың, аксакалдарды чогулттуң, маселени ортого салдың, ошондо дагы ушул маселе чечилбей жаткан болсо, анан болбой эле ошол нерсени шыдап жаткан болсоң, эртеңки күндө өлтүрүп койгон болсо, же бир майып кылып кое турган болсо, анда ушул нерсеге өзүң себепкер болуп калышың мүмкүн. Үй бүлөнү сактап калуу үчүн эң биринчи эмне кылыш керек? Кандай кадамдар болуш керек? Бизге бардык эле нерсеге бизге тараза шарият да. Түшүнбөстүктөр көп болуп атат азыр. Шарият. Демек, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди ошол биздин тараза болгон шариятка сала билишибиз керек. Мен кылып аткан нерсе Кудайга жагабы же жакпайбы? Мен кылып аткан нерсе жөнүндө Пайгамбар алейхиссалам эмне деген ошо бизге тараза болуш керек. Эгерде ошол таразага сала турган болсок, анда бизге туура болот. Жана анда биз тынчтык дагы табабыз, акыретибизге дагы, дүйнөбүзгө дагы тынчтык табабыз. Анан бизде ошол тараза жок болгондуктан, адам ар бирибиз билгенибизди кылгандыктан анан ошол нерсе келип чыгып атат да. Же болбосо билебиз, ошого амал кылбайбыз. Кана эле эгерде ар бирибиз амал кылганда, айтып жаткан канча деген устаздар сабактарды берип жатышат, канча деген устазалар сабактарды берип жатышат. Билебиз, билген бир нерсе экен, бирок амал жок болсо анын пайдасы жок экен. Эгерде ошол нерсеге амал кылсак, анда биз жакшы натыйжасын көрмөкпүз. Ажырашуу балдага психологический бир таасир берип жатабы же? Мындай бала травма алып калып атабы? Таасири болбой койбойт го. Өзүн өзү чүнчүтүү, атам жок деп, же апам жок деп. Бул сөзсүз болбой койбойт эмес. Өзүн өзү чүнчүтүү. Анан ажырашкан үй бүлөлөрдө мисалы бала көпчүлүк учурда эми эне менен калат да. Эне менен калат дагы кээде тайнеси, тайэжелери менен жалаң аялдар жамаатында чоңоюп калат да. Анан жалаң аялдардын курчоосунда өскөн баланын тарбиясы кандай болот? Анда мырзалык сыпаттар жок болот да. Жанагындай назик болуп калышы мүмкүн, же бир кайсы бир проблемаларды чече албаган болуп калышы мүмкүн. Эркектин тарбиясын көрбөсө. Мүнөзү жумшак болуп калышы мүмкүн, таарынчаак болуп калышы мүмкүн. Андыктан сөзсүз баягы эркектин таасири бар, жок эмес да. Ажырашуунун таасири болбой койбосо керек. Балага сөзсүз таасири болот. Жана мектепте мисалы бардыгы ата-энеси менен болуп жатса, аныкы же атасы жок болот, же энеси жок болот. Кээде экөө тең жок болуп калат, бул нерсе таасирин бербей койбойт го. Тарбияда мисалы атанын тарбиясы жок болуп калат дагы, жалаң аялдардын тарбиясын көрүп калгандын кесепети да болушу мүмкүн. Андыктан таасир болбой койбойт. Мисалы кайсы учурда атасы менен калганы болот балдар? Негизи баягы шарият эне менен калсын деп жатпайбы? Эне менен калып жатат бала. Мыйзамда деле, шариятта деле эне менен калат го. Бирок албетте ал жерде өзүнүн дагы шарттары бар да. Эгерде эне турмушка чыкпаса дейт, эгерде эне ошол бала менен болсо дейт да. Анан балагатка жетип калганда, ошол атанын тарбиясы керек болгон мезгилде ата алып өзүнүн тарбиясын бериш керек да. Кыз баланы мисалы күйөөгө бергенде ата теги дагы өзүнүн салымын коюш керек. Анан бизде баягы эми туура эмес, бизде сиңип калган немелер бар да, түшүнүктөр. Ата тарабын чакырбай коет. Мисалы мамилелери начар болгондуктан. Бирок кандай болбош керек? Атасы сөзсүз ошол баланын жашоосунда аралашып туруш керек. Ажырашкан күндө дагы жоопкерчилик алыш керек. Ап кетип бир канча күнгө өзүнүн дагы насааттарын айтып туруш керек, тарбиясын берип туруш керек.
Анан тарбия десе бизде баягы акча менен камсыздап коюу менен гана чечилбейт да. Жеңил. Бирок тилекке каршы ошону да кылбай жаткандар канча. Мисалы, эгер эркек аялын таштап, балдарын таштап кетип, анан ал аялга, балдарына ким жоопкерчиликтүү? Ата энесиби, бир тууганыбы, мисалы, эркек киши уже жардам бербейт да, балдарын да карабайт, аялын да таштап кеткен айымдарга бир кеңешиңиз, оюңуз айтып кетсеңиз. Ким жоопкерчиликтүү дегенде, балдарына албетте атасы. Жашабаса дагы баланын нафакасын жана каржылоосун берип туруш керек. Кийгенин, жашаган жерин эркек камсыздап туруш керек. Эми аял кишиники ошол айда деп жанагы ажырашкандан кийин күтүү, жатынын тазалоо, ошол мезгилде гана камсыздайт дагы, андан кийин болду. Бул аял ага жат аял болуп калат. Аял киши ажырашкандан кийин аял кишиникин атасы, ага-инилери каралаш керек. Ал эми балдары болсо, балдарын атасы каралаш керек. Атасы мектебин төлөп бериш керек, бакчасын төлөп бериш керек, баскан турганына бериш керек. Анан албетте мамлекет дагы буга салымын кош керек. Алимент төлөттүрүп, детский пособие деген сыяктуу. Анан ошону талап кылып берип, кээде төлөбөй койгондор деле бар да. Көп. Ошого аял киши дагы талап кыла билиш керек да. Документацияны жакшы түшүнүш керек, каяка барыш керек, эмне кылыш керек. Анан негизи муга жеткирбей эле, талап кылдырбай эле берсе да мырзаларчы. Ооба. Бирок дайыма андай боло бербейт да. Ооба. Мисалы, коомдо мындай көрүнүш аябай көп болот да. Мисалы, жоопкерчилик аялда болуп калат атпайбы? Эн атасы жардам бербеген, мисалы, бир туугандар жардам бербей алганда аргасыздан ал аял күчтүү болгонго аргасыз, мисалы, анан эркек болуп калат го, мүнөзү менен кайсар болуп, күчтүү болуп, анан бул нерсе кийин уже күйөөгө чыкпаган нерсеге алып баратат да. Буга көз карашыңыз кандай? Кээде абал ошого жараша бизди тарбиялап коет да. Андай айымдардын деле жашоосу оңой эмес. Баягы жыргаганынан андай болуп кетпейт да. Жашоо өзү ошого апарат. Бул мезгилде кыздын атасы, бир туугандары, апасы, ага-инилери аял кишини күйөөгө бергенге аракет кылыш керек го дейм. Себеби аял дагы өзүнүн турмушун дагы куруп кетиш керек. Анан өзүн баягы курмандыкка чалып эле, балдарын ойлоп эле, балдарына меримин төгүп эле, анан өзүн унутуп коет да. Анан ошол нерсе анан ооруларга апарат. Канча деген женский ооруларга апарат. Бул нерсени баягы ойлойм, жакындары дагы кам көрүш керек да. Сен өзүңдү дагы ойлогонуң, өзүң да турмушуң калып кетпесин деген сыяктуу ошол кеңештерди берип, аял кишинин кийинки турмушун куруп кетүүгө жардам бериш керек го, ошондой болуп кетпөө үчүн. Салым кош керек. Салым кош керек. Эгерде жоңкое турган болсо, ал жанагындай өтө мындай напряжениеде жүрө берип, басымда жүрө берип, өзүн да унутуп коет да. Ооба. Аял зат эң акыркы ойлойт го өзүнчү. Өзүн эң акыркы ойлойт. Жашоодо күйөөсү менен жакшы жашап жүрүп эле ошондой абалда да, анан эгер ажырашып, бардык жоопкерчиликти өзүнө жүктөгөндөн кийин ал бул нерсе эки эсе болот да. Такыр эле өзүн экинчи планга коюп коет. Мисалы, зулумдук болуп жатса, бирок эл эмне дейт деп чыдоо бул турабы? Албетте туура эмес. Эл эмне дейт деп чыдоо. Ар бир абал өзгөчө да. Ар бир абал өзгөчө. Ошон үчүн ажырашуу маселелеринде маселени караганда дагы бир эле тарап угулбайт да, эки тарап дем угулат. Кимдики туура экен. Себеби биз өзүбүздүн версиябызды айтып бере беребиз, аркы тарапты дагы угуш керек да. Ошол эл эмне дейт деп кээде намыска алдырып канча деген кыздарыбыз өлүп калып жатат, көрүп жатабыз. Кулактарын кесип, мурундарын кесип, ошондой нерседен сак болуш керек. Ал үчүн биз кыздарыбызды окутушубуз керек го. Өзүнүн укуктарын, милдеттерин, илимин беришибиз керек ошондой абалга түшпөш үчүн. Анан канчалык деңгээлде ошол кайсы кылган туура эмес деп айырмалай билиш керек да. Айырмалай билиш керек. Эгерде туура эмес болуп жаткан болсо, ошол энесине жеткириш керек туура эмес экенин ата энесине. Ата эне дагы намыска салып, кээде зордобуш керек да. Эгер чындыгында ошондой болуп жаткан болсо, чындыгында ошондой зордук зомбулук болуп жаткан болсо, анда бул үй бүлө эки бөлөк болгону жакшы да. Кээде балдар дагы ошондой уруш, согуштарды көрүп чоңоет дагы, анын балалыгында деле балалык калбайт да. Кээде ошон үчүн айтат, эгерде Кудай Тааланын чектерин сактай албасаңар, анда эки бөлөк болгон жакшы. Бирок экөөңөрдүн ортоңордагы фазилетти жакшы күтөрдү, жакшы жанагындай бир
мезгилдерди унутпагыла дейт да. Ажырашкандан кийин дагы такыр эле бири-бирин жамандап, балдарына көргөзбөй ошол нерсе болбош керек. Ажырашкан күндө дагы бири-бирине болгон жакшы сый мамиле кылыш керек. Чыдап бул оңолот деген нерсе болбош керек экен да. Анткени аял зат көбү чыдап Эми аракетин кылып көрөт да. Биринчи аракетин кылып көрүш керек. Колдон келишинче аксакалдарды топтоп, мисалы ошол күйөөсү кимдин сөзүн угат? Атасынын сөзү, атасы болбосо атасынын инисинин сөзү, кимдин сөзүн угат, кимдин сөзүнөн таасирленет. Анан аял баардык аракетин кылып көргөндөн кийин ажырашуу бул акыркы чек. Акыркы чек. Биз колдон келишинче үй бүлөнү сактап калууга аракет кылышыбыз керек. Анан эгерде такыр болбосо, башка айла жок. адам мисалы аракет кылбай, анан Аллахка тобокел кылдым, эмне болсо ошо болот да деген нерсе бул туурабы? Адамга дайыма ыктыяр берилет, тандоо берилет. Бизде тандай турган нерселер бар, тандай албай турган нерселерибиз бар. Мисалы, аял болуп жаралышыбыз, же эркек болуп жаралышыбыз, канча өмүр сүрүшүбүз, көзүбүздүн түсү кандай болушу, бул кыргыз болуп жаралышыбыз, мисалы. Сүйгүлөдө төрөлүшү. Бул бизге тандалбай турган нерселер. Аллах Таала бизге берген нерсе. Андан тышкары бизде тандай турган нерселер бар. Кайсы амалды кандай кыласың, бул адамга тандоо берилет. Эч качан жоопкерчиликти өзүңө болгон тагдырга шылтап койбош керек. Мисалы, илим ал десе, оку десе, мен Кудай Таала насип кылышынча экен да, дейт да. Же болбосо жоолукка кел десе, Аллах Таала насип кылган күнү келем да дейт. Аллах Таала качан эле, канча кылым мурун эле сага насип кылып, өзүнүн буйругун берип койгон. Ал сен өзүң чечимиңди аткара албай жүрөсүң. Сен өзүң алсыздыгыңа баш ие албай жүрөсүң. Сен өзүң нафсыңды сындыра албай жүрөсүң. Ошол нерсени тагдырга шылтап жүрөсүң. Аллах Таала тандоону берет. Болгону Аллах Тааланын даанышмандуулугу, Аллах Тааланын билүүчү деген сыпаты менен сенин тандооң кандай болот экенин билип, ошону жазып койгон да. А бизде туура эмес түшүнөт. Аллах Таала жазып койгон экен, ошо менин пешенем экен. Деп анан ошон үчүн мен ушундай жолдо жүрөм. Же ошон үчүн бир кайсы бир нерсени кыла албай жатам дейт да. Жок, Аллах Таала сага тандоо берет. Ошол тандоо сага кайтат. Сен кайсы жолду тандап аласың? Мисалы, намаз окуйсузбу же намаз окуйн деген ниетиңиз барбы десе, көп айтат да, мен пенсия чыкканда окуйм. Мен кийинчерээк окуйм деген нерсе туурабы өзү? Кыяматка жакын өлүм жашарат деген да. Өлүм жашарат десе, эмне деген десе, ал ошол жаш өлүмдөр көп болот экен. Жаш өлүмдөр көп болот экен. Эч кимдин кепилдиги жок да. Канча өмүр сүрөбүз? Эч кимдин кепилдиги жок. Кана эле кепилдигибиз болгондо, эч кимдин кепилдиги жок. Анан кыяматка аракетти тезирээк баштаган жакшы. Себеби Аллах Таала канча өмүр берди, биз билбейбиз. Шүгүрчүлүк деген эмне? Шүгүрчүлүк деген баалай билүү. Аллах Таала берип аткан нерсени, неаматты, жакшылыкты баалай билүү. Аллах Таала эгерде шүгүр кылсаңар, мен кошуп берем дейт го. Аллах Таала кудуреттүү зат, баягы бир берген неаматты оңой эле алып коюшу мүмкүн. Жөн эле басып туруп жүргөн нерсебиз деле бул неамат да. Бирок ошону биз жоготуп коймойнчо билбейбиз, сезбейбиз. Билбейбиз, сезбейбиз. Эгерде ошол нерсени Кудай Таала алып койсо, кандай сезебиз? Байкалат. Байкалат. Бир күн ооруп калсаң, кантип Кудай элебейсиң? Ушу жакшы болсом, мындай кылат элем, жакшы болсом андай кылат элем. Кудай Таалам бир мага мүмкүнчүлүк бергениңде, эмки жашоом башкача жашайт элем депчи. Ошондуктан күнүгө уйкудан тургандагы дуа өзү шүгүрчүлүктөн башталат да. Алхамдулиллахи, Аллах Таалага шүгүр кылдырам. Ахяна, бизди тирилткен, баъда маматана, өлтүргөндөн кийин деп. Бул уйку бир өлүмдүн бир агасы болот экен да. Бизди өлтүрүп кайра тирилткенден кийин шүгүр келтирем деп атат да. Себеби Аллах Таала сага дагы бир мүмкүнчүлүк берди, дагы бир күн берди. Бул күн кыяматка чейин кайтып келбейт. Шүгүрчүлүк кылуу ошол баалай билүүдө. Ден соолугуңдун бардыгын, мал мүлкүңдүн бардыгын, жер, күнгү тамагың бардыгын, ошону баалай билүү. Эгерде баалай билбесең, мунун чеги жок да. Ошон үчүн айтат го, колуңда жокту кара. Өзүңдүн нерсенин баалуулугун билүү үчүн. Өзүңдөн алдыңкы үйдөгүлөрдү карасаң, анын чеги жок. Мисалы, ыйман адамдын мүнөзүн өзгөртө алабы? Кээ бир мүнөздөр бар, бул баягы адамдын негизги мүнөзү болуп саналат да. Мисалы, катуу мүнөз. Омар радыяллаху анху, мисалы, исламга чейин деле катуу болгон, исламдан кийин дагы шайтан дагы андан кача турган болуп, баягы катуу мүнөзү калган. Жумшактык, мисалы, жоош адам. Бул мүнөздөр өзгөрбөйт да. Жоош адам эле намаз окугандан кийин баягы шустрый болуп кетпейт да. Өзүнүн негизги мүнөзү бар, өзгөрбөй турган.
Анан өзгөрө тургандары дагы бар. Мисалы көп жалган сүйлөгөн адам динге келгенден, ыйманга келгенден кийин бул адатын ташташы мүмкүн. Себеби Кудайды тааныды, Аллах Таалага жакпаган иш экенин билди. Ууруу адам мисалы ыйманга келгенден кийин бул адатын таштайт. Кээ бир нерселер бар, биз ыймандын таасири менен ушул нерсебизди таштайбыз. Кээ бир нерселер бар, мисалы текеберчилик өзгөрбөйт дей албайбыз да. Эгерде ыйманга келген болсо, ошо текеберчилиги сынат. Ушул мүнөзүнөн кутулат. Андыктан ыйман сөзсүз таасир берет мүнөзгө. Аллах эмне үчүн адамдарга сыноо берет? Эми бул Аллах Тааланын каалоосу экен. Аллах Таала ушундай кылууну каалаптыр. Аллах Тааланын кудурети жетет эле баарыбызды сыноосуз эле бардыгыбызды бейиштик кылып коюу. Бирок Аллах Таала каалаптыр сыноо аркылуу кылуу. Муну биз жаратуучуга эмнеге ушундай кылып койдуң дебейбиз да. Сабыр деген эмне? Бул чыдоо же бул ички күчпү? Ошол ички күч бар болгондуктан анан чыдасак керек да. Эгерде ички күч жок болсо биз кантип чыдайт элек? Ички күчү бар адам анан чыдаса керек. Рызкынын көбөйүшү мисалы ислам дининде эмнеге тасыкталган? Кандай кылсаң, кайсы амалдар жасасаң, мисалы сен рызкың берекең көбөйөт дегендей. Ушу жаңы эле сөз болгондой шүгүрчүлүк. Аллах Таала эгерде шүгүр кылсаң, кошуп берем дейт. Анан истихфар айтуу бул Аллах Тааладан кечирим суроо. Нух сүрөсүндө астагфирулла факультустагфирул деп айтат да, мен аларга кечирим сурагыла дедим. Иннаху кана гаффара, Аллах Таала кечирүүчү дейт. Ва юрсилус сама алейкум мидрара, силерге асманды жанагынтип жамгырды жаадырып берет дейт. Ва юмдиткум би амвали ва банина дейт. Силерге малды, мүлктү, баланы көбөйт берет дейт. Ва яжаллакум жаннатин ва яжаллакум анхара дейт. Силерге бактарды берет. Сады, жана силерге дарыяларды, сууларды көбөйт берет дейт. Эгерде истихфар кылсаң сени кечирет дейт. Жана мал мүлкүңдү, балаңды көбөйтүп берет дейт. Жана бак, суу, дарыяларды көбөйтүп берет дейт. Ошол истихфар, рызкынын көбөйүшүнө истихфар көп салым берет. Истихфар кылуу. Салават деле, салават дагы. Бирок салават көбүнчө бизде жүрөктүн тынчтыгын тапканга жардам берет. Бир нерсени унутуп калсаң, эстегенге Пайгамбар саллаллаху салават айтсаң дейт да, анан салават айтса эсине келет экен. Жана жүрөгүмдө тынчтык таппай атам. Азыр бизде көп кой. Эки адам бири менен сүйлөшсөң эле менде кыжалатчылык бар. Мен стресске батып кеткем, мен депрессияда жүрөм дегенчи. Ошолорго мен айтам да, салават айт, истихфар айт деп. Истихфар айт, салават айт. Салават айтсаң көкүрөк кеңейет дейт. Ошо салават көп айтуу. Анан рызкыңды көбөйтөм десең истихфар көп айт, жана шүгүрчүлүк кыл, жана садака бер албетте. Садака бер. Себеби биз садака берсек, ошо менен Аллах Таала дагы бизге көбөйтүп берет экен. Садаканын биздин жашообуздагы ролу кандай? Садака берүү менен биз башыбызга келе турган балелерден кутулат экенбиз. Садаканы алдын ала берип жүрө турган болсок, ошол кандайдыр бир бизге сыноо келе турган болсо, ошол сыноо жеңилдеши мүмкүн экен. Башыбызга бир кандайдыр бале түшө турган болсо, тагдырыбызда, ошол садаканын күчү менен ошол баледен кутулушубуз мүмкүн экен. Адам мисалы башкаларга көп дуа кылат да, бирок өзү үчүн да дуа кылыш керекпи? Албетте. Тескерисинче биринчи өзүнө дуа кылыш керек, анан башкаларга дуа кылыш керек. Дуалардын, арабча дуаларды жаттай турган болсоңор, мисалы тартиптерин дагы көрсөңөр, биринчи өзүнө дуа кылат да, андан кийин көпчүлүккө дуа кылат. Биринчи өзүнө сурап, анан кийин жамаатка суроо кылынат. Бирок дуанын адептеринен биринчи Аллах Таалага шүгүрлөрдү айтып, анан Пайгамбарыбыз алейхиссаламга салам салаваттарды айтып, анын үй бүлөсүнө ортодо дуаны кылып, анан акырында кайра Аллах Таалага шүгүрлөрдү келтирип, анан Пайгамбарыбыз алейхиссаламга салам салаваттарды айтат. Себеби бул тажрыйбада болгон нерсе экен. Дуанын башын салават менен, акырын салават менен бүтүрсөң, Аллах Таала салаватты кабыл кылбай койбойт экен да, Пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон дуаны кабыл кылбай койбойт экен. Анын ортосундагы биздин дуабыз ошо менен биргеликте кабыл болуп калышына чоң ыктымал экен. Мисалы Алла Тааланын 99 ысымын кошсокчу болобу? Болот албетте. Аллах Тааланын ар бир ысымын өзүңө жараша керектүү нерседен сурасаң болот. Мисалы, Я Гаффар, кечирүүчү, кечиргениң мени, билүүчү, мени билдиргениң, илим бергениң,
я раззак, рызкы берүүчү, мен рызкымды кеңейткениң деп Аллах Тааланын кайсы бир сыпатын айтып, анан ошол дуаны кылса болот. Адам баласы жашоосунда кандай дуаларды, кандай зикирлерди колдонуп туруш керек, айтып туруш керек, тартып туруш керек? Дуалар көп. Дуалар абдан көп. Куранда келген, сүннөттө келген дуалар көп. Бирок алардын күнүнкүсү же эң негизгиси бул эртең мененки жана кечки зикирлер. Эртең мененки кечки зикирлерди тахсин деп коет. Тахсин деген бул защита, коргоо. Аскары керек ошо. Аскар. Ошону айтып жатабыз. Эртең мененки кечки зикирлер. Эгерде адам эртең мененки кечки зикирди калтырбаса, багымдат намаздан кийин жана асырдан кийин шамга чейин кылып, дайыма ошол зикирлерди кылып жүргөн болсо, жанагындай жаман ойлор, жанагындай жаман күмөндөр, жанагындай бизде илешип деп коет го, ошондой нерселерден алыс болот. Эң жакшы дем, чоң устазыбыз деле айтмакчы, эң жакшы дем бул адам өзүнө өзү салган дем. Эч ким сага бир жүрөгүнөн болушу мүмкүн, бирок мындай көп убакыт бөлүп отургусу келбейт да. Өзүңө өзүң дем салсаң бул эң жакшы нерсе. Анан биз азапкы күндө көрүп жатпайлыбы, көп эле адамдар дем каяктан дем салдырсак болот. Ооба. Эң көп суроо каяктан дем салдырсак болот. Мен кээде жолдошума тамашалап калам. Адамдардын маселесин чечип, фигы окуп, кыйналып, грамматика окубай дем салыш эле болбосак болмок окшойт депчи. Себеби ушунча талап көп. А бирок эң жакшы дем бул өзүңө салган дем. Өзүңө өзүң эртең мененки кечки зикирлерди аткар, Фатиха сүрөсүн, Аятул Курси, Ихлас, Фалак, Нас ар бирин 3 жолудан, 7 жолудан окуп эле өзүңө өзүң дем сал, жана балага дагы ошону үйлөп дем салып кой. Ошол эң калтырбай турган, мусулмандын калтырбай турган зикири ошо. Андан тышкары күнүмкү дуалар. Тамак ичкендеги, тамак ичип бүткөндөн кийин мечитке кирген дуа, сажатканага кирген дуа, кийим кийгендеги дуа, бул күнүмкү. Мусулман катары бул майда дуаларды биз билишибиз керек. Көп болсо бир 10-15 чакты эле дуа бар биздин күнүмкү жашообузда керек болгон. Дайыма аткарып жүргөн дуа бул ушул эртең мененки кечки дем. Мисалы билбеген адамдар китепчеден алып окуй берсе деле болот да. Албетте болот, аны жатка айтуу шарт эмес. Карап, окуп деле айтсак болот. Өзү бир аят каргандан кийин эле жатталып кала турган нерселер, ал майда эле дуалар. Ооба. Молдолорго барып дем салганын айырмасы кандай? Көбү мисалы молдолорго барып, мечитке барып дем салдырышат да. Ал акчага салат, өзүңө бекер саласың. Ошол айырмасы ошондо. Суга да дем салып берет го. Ошол жери бар мисалы. Жакшы, ошол эле нерсени өзүң дагы аткарсаң болот. Өзүң дагы кылсаң болот. Сууларды алып, суулардын оозун ачып, өзүң ошол дем салып, үйлөп окуп, Фатиханы, Аятул Курсини, Ихлас, Фалак, Насты ар бирин 7 жолудан окуп, дем салып, эгерде окуганды билсе, Бакара сүрөсүн окуп, дем салып, үйлөп ошо сууларды, анан оозун бекитип коюп, анан ошол суудан колдонсо жакшы. Молдолорго барып салдырса деле мунун эч бир зыяны жок. Бирок эң жакшы нерсе өзүңө. Алга эмне бир жолу кылдырасың, бир жолу дем салдырасың, андан кийин молдого баш керек эле деп жүрө бересиң. Өзүң кылсаң, өзүң кайсы мезгилде болсо өзүң кылып ала бересиң. Адамдарда ой бар да, молдонун илими бар да, ал окуп берсе, ошоно шифа түшөт дейт да, ошол нерсе туурабы? Ал нерсеге байлануунун кереги жок. Эгерде өзүң эми бизде билбестиктен болот да. Мисалы Бакара сүрөсүн окуй албайт дагы ошо молдого барып окутат. Кайсы бир сүрөнү окуганды билбейт дагы, Ясин сүрөсүн мисалы окуганды билбейт дагы молдого барып окутат. Эми бул жоктон көрө албетте жакшы, бирок өзүң билсең, нур үстүнө нур. Намаз окуган адамдын адеп ахлагы кандай болуш керек? Намаз окуган адамдын адеп ахлагы ошо намазына жараша болуш керек. Намаз окугандан кийин Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын адеп ахлагын Айша энебиз сыпаттайт го. Анын кулк мүнөзү Куран болчу дейт. Биз мусулман болгондон кийин бизде жоопкерчилик чоң. Бир нерсени кыла турган болсоң, силерде ошондойбу дейт да. Жолукчандар силерде ошондойбу. Силер намаз окуйсуңар да, намаз окуп алып силерде ошондойбу дейт. Жоопкерчилик өзүңө эле эмес, ошол жалпы мусулмандарга дагы сен баягы жаманаттуу кылышың мүмкүн. Ошондуктан сенин адеп ахлагың болушунча жакшы болуш керек. Бекерден эмес да бизде дин 3-кө бөлүнөт да. 3 нерсени бизде динде сөзсүз үйрөнүш керек. Бул биринчи акыйда, ишеними. Канткенде Аллах Таалага туура ишенем. Кайсы ишенимдер туура эмес, канткенде динден чыгып кетем. Биринчи илим. Экинчи илим бул фикх маселелери.
жүрүм турум, баарат маселелери, намаз маселелери, зекет берүү, ажы, умра, талак маселелери, ажырашуу, үй бүлө куруу, бала тарбиялоо, жүрүм турумга байланыштуу болгон илим. Ошол үчүнчүсү таския, тасаввуф илими. Ошол бизге адеп ахлакты үйрөтөт. Намаз окуу гана тынбастан ошол адеп ахлакты дагы үйрөнүш керек, тасаввуф илимин үйрөнүш керек. Тасаввуф илимин эгерде ошол 3 илимди биз бирге алып кетсек, анан бизге ошонун таасири болот. Бүгүнкү күндө бизде көбүнчө фикх өкүмдөрүнө гана көңүл бурабыз да, намазым турабы, тура эмеспи, орозум кабыл болобу, болбойбу, даратым бузулдубу, бузулбадыбы, зекет мага милдеттүү болдубу, болбодубу деген сыяктуу гана. Адеп ахлагыбызга, биздин руханий абалыбызга ошол нерселерди биз көп көңүл бурбай калганбыз. Себеби бул тасаввуф илиминин, таския илиминин жоктугу же болбосо алсыздыгы. Эгерде ошол 3 илимди тең бир-аздан болсо да базовый деп коет го, бир-аздан болсо да окуган болсок, ошол биз намазыбызга жараша кулук мүнөздү өзүбүзгө тургуза алабыз. Мисалы адамдар бар да, багымда токтоп калат, каза болуп калат, пешимди окуйт да, кайна күнөө жазап, тура эмес иш кылып, мүнөзүн өзгөртпөй, бирок кайра эле куптанды окуйт, ушинтип окуган нерсе турабы? Мисалы мен көп адамдан сурайм, сен 5 маал намазга турдуң десе, багымда окудум, куптанды окудум. Канча жылдан бери окуп атасың десе, 1 жылдан ашты, бул нерсе мага нормалдуу, ушул нерсе эле жетет дейт да. Ушуну көз карашыңыз кандай деп ойлойсуз? Турабы бул? Эми жоктон көрө жогор. Такыр намаз окуганга караганда жакшы, бирок бул нерсе менен жүрө бер деп адалдабайбыз. Кээ бирөө бар да бизде. Бир нерсени өзү ойлойт дагы, ошол нерсени адалдагысы келет да. Ошол нерсени сенден жообун алып, ошол нерсени өзүнүн ичиндеги нерсеге ынаткысы келет да. Сеничи же болбосо өзүнө жаккан жоопту уккусу келет да. Көбүнчө ушинтип жүрөм, турабы деп. Анан намазын окубай койбосун деп, ооба туура сонун дейсиң да. Бирок барып ошол нерсесин толуктайт деген биз толук үмүттөбүз. Себеби көптөр ошол багымдатты гана баштаган болот. Багымдат менен куфтанды баштаган болот. Анан барып намазын толуктайт. Же болбосо бир гана жума намазын окуп жүргөндөр болот. Анан барып толук намазга келет. Бул нерсе албетте жаман эмес. Жоктон көрө албетте жакшы. Парыз болгон амалды биз колдон келишинче аткарып калууга аракет кылышыбыз керек. 5 маал намаз парыз. Анын бардыгын аткарбай койгонго караганда, 2 абалын, 2-ни өткөгөн аткарса дагы жакшы. Бирок бул нерсе менен экөөнү аткарып коюп жүрө берсең болот, калганын кылбай эле кой деген нерсе эмес. Барып биз толук ишенебиз, намазын толук тургузат деп. Бирок эгерде болбойт деп жооп бергендер да бар да, болбойт, экөөнү эле окуп атасың да, жок, 5 маал окуш керек десе, ал ошол 2 маалын да калтырып коет. Эмне болду? Өлгөн үстүнө көмгөн болду. Мүнөзүн өзгөртпөй, кылган адеп ахлагы ошон боюнча кала берсе, окуган намазы кабыл болобу адамдын? Парызынан кутулду, бирок намаздын таасирин көргөн жок. Парызынан кутула берет. Себеби Аллах Тааланын милдетин аткарды. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакпаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзүнө дал келбеген мүнөздө болуп жатат. Намаз жамандыктан кайтарат дейт да. Намаз өзү жамандыктан кайтарат дейт. Намаз окуган адам барып сөзсүз ал намаздын таасири болот. Ал адеби дагы оңолот, жана басым туруму дагы сөзсүз оңолот, оңолбой койбойт. Бул кандай деңгээлде ошол намазды окуп жатат да, балким мындай намаздын таасири өтө катуу болбошу мүмкүн ага. Себеби намазды гана окуп коет дагы башка жерден илим албайт. Илим алып, устаздардын сабактарын угуп, ошентип өзүнүн илимин көбөйтүш керек да. Ыйманын көбөйтүш керек, ыйманын күчөтүш керек. Туура эмес. Ошондо анан намазы башкача намаз болот да. Жон гана баягы галочка эмес, таасирлүү намаз болот ошондо. Ошондо сапаты болот экен намаздын. Курбулардын ортосунда чыныгы бир достук барбы? Албетте бар. Эгерде Аллах Таала үчүн болгон болсо ал достук. Эгерде Аллах Таала үчүн болбосо ал достук оңой эле кыйрап калышы мүмкүн. Эгерде Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн болуп жатат десе достугу, албетте ал улана турган достук болот. Күйөө аялдын ортосунда сүйүү Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек деген нерсе канчалык болуш керек? Жашоодо ушундай айтып турушубуз керекпи, ушул амалдарды кылып турушубуз керекпи? Анткени көп үй бүлөдө ал нерсе колдонбойт да. Сен неге жашың аябай жакшы көрөм дейт да, мисалчы. Эмне үчүн десе, эми бул менин аялым да дегендейчи. Бирок мен ушундай нерсени уккам, эркек аялдын ортосунда Аллага болгон сүйүү жок болсо,
анын ортосуна шайтан абыз белек болот деген нерсени уккам да, ошол чынбы ушундай? Өзү суроо неме экен. Аллах Таала ыраазычылык үчүн деп сүйүп аткан болушу мүмкүн, ар жагынан сүйгөн болушу мүмкүн. Канткенде дагы Кудай Тааланын динине каршы келбей турган нерсени кылган болсо болду да. Сүйүп атат, эмне үчүн сүйүп атасың десе, Аллах Таала ыраазычылык үчүн сүйүп атам деши мүмкүн. Боло берет. Кээ бирлер мисалы эмеде Аллахым ыраазы үчүн жаш көрөм жубайымды деп айтпайт да, мисалы жөн эле сүйөм. Анткени бул менин аялым, балдарымдын энеси деген нерсе да, мисалы нормалдуу нерсе. А бирок биздин дин жакта жубайыңа мисалы кандай сонун мамиле, тартиптер бар айтылган да. Аллахым ыраазы үчүн жакшы көрүшүбүз керек да. Сүйүү таза, тунук, күчтүү качан болот? Аллахым ыраазы үчүн сен жакшы көрсөң, ошондо ал күчтүү, таза болот да, туурабы? Ошон үчүн ойлойм да, ар бир жубай ортосунда сүйүү Аллахым ыраазы үчүн болсо, ал үй бүлө ынтымак, береке, бактылуу үй болот депчи, мисалы ошого кошулат. Ошол шариаттын нормаларын кармангандыгы, экөө тең бири-бирине ошол шариатка ылайыкташтырып жашагандыгы, ошол өзү Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуп жатат да. Демек сүйүүсү деле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуп жатат да. Себеби кээде күйөөсү аялынын жаман мүнөзүн көрүшү мүмкүн, же аялы күйөөсүнүн жаман мүнөзүн көрүшү мүмкүн. Анан эмне? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кечирем, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн көз жумамын. Демек булардын сүйүүсү Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуп жаткан үчүн бири-бирине ошондой бир уступкаларга барып жатышат. Адамга кечирүү эмне үчүн өтө кыйын? Адамга кечирүү кыйын болот качан эгерде анын нафсиси күч болсо жана текеберлиги бар болсо. Эгерде ошол нерседен кутулса, адамга кечирүү оңой. Кайсы нерсени кылып атсам Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылып жатам деген түшүнүк бар болсо, өзүн жеңүү оңой болот. Мисалы мен кечире албайм дейт да. Аллах Таала сенин эмне деген күнөөлөрүңдү кечирип жатат. Анан сен бир инсанды кечире албайсың да. Эмнеге кечире албайт? Себеби текеберчилиги жол бербейт. Эгерде Кудай Таала үчүн мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылып жатам десе, анда ал кайсы ишти болбосун ал үчүн оңой болот. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылган болсо, ошондо кечирүүсү дагы оңой болот, кабыл алуусу дагы оңой болот. Батыраак кое берет экен да бул нерсени. Хижаб эмне үчүн аял затына парз болуп калган? Аллах Таала инсанды жараткандан кийин инсанга эмне жакшы, эмне жаман экенин бизге караганда билүүчүрөөк. Аллах Таала ошол хижабты парз кылыптыр. Демек бул нерседе Кудай Тааланын кандайдыр бир даанышмандуулугу бар. Эгерде хижаб бизге парз болбосо, ойлоп көрүңүздөр, жашоо кандай болмок? Бардыгы ачык-чачык жүрсө, азгыруулар көп болмок, үй бүлөлөр бузулмак, бузукулук тарамак. Хижабтын максаты сактоо да. Сактоо. Ошол биз өзүбүздүн сулуулугубузду, өзүңдүн жанагындай назиктигиңди жат эркектерден сактайсың дагы, башка үй бүлөлөр да бузулбайт, жана бузуклуктагы жолдорго барбайт. Максаты ошол сактоо. Хижабы бар, бирок намазы жок аял зат кандай болуп калат? Бул туурабы көрүнүш? Экөө тең парыз, экөө тең милдет. Мусулман иретинде мусулман болгондон кийин намазды да окуш керек, жоолукту дагы кийиш керек, орозону дагы кармаш керек. Эгерде алардын кайсы бирин аткарып, кайсы бирин аткарбаган болсо, бирөөнү кылбас менен бирөөсү кабыл болбой калды деп айтпайбыз. Билбестиктен дагы айтпаш керек да, биздин коомдо аралашып жүргөн үчүн көп көрүп калабыз. Кээде намаз окуп, анан жоолуктарын чечип, сумкага салып алса, сен жоолук салынбайсыңбы? Эгерде сен жоолук салынбасаң, анда бул намазың кабыл болбой калат деп дароо өкүм бергенге шашылышат да. Дароо өкүм бергенге шашылбаш керек. Кайсы бир парз аткарып аткан болсо, ошо парзынан кутулуп жатат. Эгерде жоолук кийип жатабы, демек жоолук дагы парзын аткарып жатат. Намаз окугандыгы үчүн ал ага өзүнчө күнөөкөр болуп жатат. Намаз окубайт экен, бирок орозо кармайт экен. Мисалы, намаз окубагандыгына өзүнчө күнөөкөр болот, орозосун кармагандыгына өзүнчө сооп алат. Бирок бирин кылбаса, экинчисин кылса болбойт экен деген түшүнүк менен баардыгын калтырып салуу бул күнөө үстүнө күнөө. Кайсы бирин болсо дагы аткарганга аракет кылыш керек. Анан барып калган парздары дагы толуктанат. Хижабты чечип салуу бул диний жакта түшүнүү жок болгонунун кесепети болуп атабы, же адамдын өзүнүн нафсы ойноп жатабы? Ошо диний жактан түшүнүгү жок болгондугу үчүн нафсысы ойноп жатат да. Эгерде диний тараптан түшүнүгү болсо, илими болсо, туура түшүнүгү өзөгүн түшүнгөн болсо, анан нафсысы ойнобойт да. Себеби ал бекен билет.
хижаб бул Кудай Тааланын берген парз экен. Мен өзүм авретимди жабышым керек экен. Аллах Таала мага буйрук кылган экен, болду. Мен буйрукка баш ийем, менде башка тандоо жок. Ушул ишеним бекем болсо, анан ал нафсисин алдырбайт. Нафсисин качан алдырат? Ошол маалыматты же билбейт, же билсе дагы ыйманы алсыздык кылат. Чөйрөнү туура эмес тандаган, айланасындагы таасир берген адамдары башка. Анан кийин ошолордун таасири менен ал түпкүрүндө билет, акыйкатты билет. Бирок ошол акыйкатты өзүн жеңе албайт. Ошол айланасындагы адамдардын таасири менен ушул амалды кылат да. Ошондуктан чөйрөгө дагы көңүл бериш керек. Кээде акыйкатты билесиң, бирок өзүңө күчүң жетпейт. Башкалардын таасири үстөмдүк кылып коет. Андыктан чөйрөнү дагы туура тандаш керек. Эгер бүгүнкү аялдарга бир гана насаат айтсаңыз, эмне деп өзүңүздүн пикириңизди айтмаксыз? Эгерде аялдарга насаат айта турган болсом, мен өзүм илимий чөйрөдө жүргөндүктөн, илим үстүндө жүргөндүктөн мен көп эле айымдарга окугула деген эле насаатты бере берем. Себеби эгерде адам окуса, билими бар болсо, анын жашоосу дагы жеңил болот. Мисалы, турмушка чыкса дагы окуган аял өзүнүн милдеттерин дагы билет, укуктарын дагы билет, деги эле ой жүгүртүүсү, кругозору башкача болот. Анан сөзсүз эле шарият илими эмес, кандай илим болсо дагы окуса бул жакшы да, себеби адамдар менен аралашат, пикир алышат, ой жүгүртүүсү башка болот. Анан шарият илимдеринен болсо, жок эле дегенде намазы туура болгон деңгээлде, дараты туура болгон деңгээлде, орозосу туура болгон деңгээлде, ошол эң керектүү илимдерди алыш керек. Динде бактылуулук кайсы жерде? Дин өзү бактылуулук да. Өзү камтыйт баарын. Өзү камтыйт. Эгерде биз ошол динди туура аткарган болсок. Билүү башка, аткаруу бөлөк да. Бизде билгендер көп, бирок баары эле аткарып жатабы? Жок. Эгерде аткарбаса, Алланын даамын көрбөйт, Алланын даамын сезбейт. Эгерде аткарса, баш ийсе, ошол нерсени жашоосунда өткөрсө, анын таасири бөлөк болот. Андыктан дайыма илим талап кылганда амалы менен кошо бер деш керек да. Илимди билип алуу бөлөк, бирок аны жашоодо колдонуу бөлөк да. Алла Таала ыраазы болсун келгениңизге. Белегиңизди мен көрсөтүп коеюн. Биздин Мерим устазадан сонун Кур'ани Карим белеги. Жана караңыздарчы, кандай сонун автордук Рамадан планери. Мунун ичинде көптөгөн пайдалуу нерселер сиздерге. Мисалы, караңыздарчы, кандай ар бир детальды сонун кылып басым кылыптырбыз. Караңыздарчы, сонун ар бир сааты, белгиси баары бар экен. Кандай эмне кылыш керек, эмне деп жазыш керек. Ушул нерсени утуп алыш сиздерге айтып коеюн. Комментарий, лайк, жана биздин YouTube'да, Instagram'да активдүү болуңуздар. Кайсы комментарий жакшы лайк алган болсо, жеңүүчүгө Мерим устазадан ушул белекти сыйга тартабыз. Эмки биздин көрөрман, биз ушундай эмебиз бар, эстафетабыз бар. Кимди чакырабыз студияга? Өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Машалла, табаракалла. Аллах Таалам бүгүн уккан илимибизди, бүгүн уккан маалыматыбызды биздин дүйнөбүзгө дагы, акыретибизге дагы пайдалуу илимдерден кылган болсун. Дайыма ушул дуаны көп айтамын мен. Угуп эле калып калбастан сөзсүз жашообузду колдоно турган илимдерден болгон болсун. Андыктан мен ушул чөйрөдө жүргөндүктөн, ушул жол өчпөсө, уланса деген максатым болгондуктан, кийинки эстафетаны мен өзүм менен окуп келген Иорданияда 5 жыл бирге окудук. Ажар устазага берет элем. Ал Ошто кызмат кылып келди. Азыр Бишкекке көчүп келди. Абдан бир сонун убакыт болуп турат деп ойлойм. Жаңы Бишкекке келген мезгили Ислам университетине мугалимдикке кирди. Ушуга мүмкүнчүлүк берсек, насааттын сөзүн угуп калсак жакшы болмок деп ойлойм. Сонун. Биздин дагы маегибизге да өзүңүздүн батаңыз, калуу тилегиңизди айта кетсеңиз. Алхамдулилlah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Alloh Taala чек шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга, үй бүлөсүнөн, сахабаларына салам салаваттар болсун. Орозо тутабыз, акыркы 10 күндүккө кирип келе жатабыз. Аллах Таалам ошол орозодо кылган дуа тилектерибизди бардыгын кабыл эткен болсун. Биздин ибадаттарыбызды кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Эмки орозого аманчылыкта жеткирген болсун. Мамлекетибизге тынчтык берсин, элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Аллах Таалам кандай дуа тилектерди кылган болсо, баарын кабыл эткен болсун.
балдарыбызга иман берсин, ыңсап берсин, бизге пайдалуу илим берсин. Алган илимибиз биздин пайдабызга болсун, биздин каршыбызга эмес, биздин пайдабызга бизге шапаат кыла турган илимдерден болсун. Кимдин карызы болуп, ошол карызынан кутула албай жаткан болсо, карызынан кутулушун насип кылган болсун Аллах таалам. Кимдин ден соолугу жок болуп, ден соолук талап кылып жүргөн болсо, Аллах таалам мага ден соолук берсин. Ким балалуу перзенти боло албай жаткан болсо, Аллах таалам мага перзент берсин. Аллах таала көбүрөөк билүүчү. Биздин ичибизде эмне бар, кандай дуа тилектерибиз бар, айткан дуаларыбыз бар, айтпаган купуя дуаларыбыз бар. Аллах таалам билүүчү зат, ошолордун баардыгын кабыл эткен болсун. Дайыма ушундай илим үстүндөгү маектерде көрүшүнү дагы көп насип эткен болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Бирахматика я архамар рахимин. Алла таала ыраазы болсун. Чоң рахмат. Аябай керектүү, пайдалуу жана ар бир ушул биздин көрөрмандар уккан ушуну өзүнүн жашоосуна, практикасына колдонсо, бул биздин ийгилик деп эсептейбиз. Албетте. Аябай кубанычтамыз сиз менен таанышканыма. Алла таала ыраазы болсун. Үй бүлөбүзгө рызкы, береке, бактылуулук берсин. Аманчылыкта болуңуз. Ден соолукта, эң негизгиси ден соолукта болуңуз. Таза. Рахмат. Сиз ден соолуктуу болсоңуз, сиздин кызматыңыз, сиздин эмеңизди баарыбыз карап, сыймыктанып жүрөбүз.